Эльвира Жуманазарова Бишкек шаарынын сулуулук салондорунун биринде маникюр жасап иштейт. Ал кесиби боюнча мугалим. Тилекке каршы айлык маянанын аздыгына байланыштуу өз адистиги менен иштеген эмес. Кийин акысы жогору жумуш издеп, Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгына кайрылган. Азыркы убакта бизде Кыргызстанда жумуш табуу өтө эле кыйын. Биринчиден айлык аз, экинчиден мисалы барып иштеп калган жумушуңа иштейин десең, жумушка кирүү кыйын. Ошондуктан мен өзүмдүн шыгым бар, мен өзүмө маникюр жасап, үйдөгүлөргө маникюр жасап, ошентип мага жакчы аябай. Андан кийин ошол жерге барып учетко турдум, дипломумду алып бардым, копияларын алып бардым. Ал жерден мага өзүмдүн кесибиме ылайык жумуштарды сунушташты. Бирок ар кандай шартка байланыштуу мен ал жумуштарга иштей алган жокмун. Кээ бирлери үйдөн алыс болуп калат, кээ бирлеринин айлыгы аз болуп калат. Анан мага сунуштады, ушундай обучениелер бар бесплатный. Сулуулук салондоруна иштесең болот. Мисалы кирпик өстүрүү боюнча, макияж жасоо боюнча ар кандайлар сунушташты. Бул бекер окуп бүтөсүң, эч кандай төлөбөйсүң эч нерсе. Мамлекет төлөп берет экен. Ошол жерге барып мен өзүмө ылайыктуу мастер маникюр болуп чечип, ошону тандап алдым. Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынан билдиргендей, жыл сайын окутууну уюштуруу үчүн окутуучу провайдерлер менен келишим түзүлөт. 2019 12 кесиптик лицейлер жана 7 жеке окутуучу борборлор менен келишим түзүлгөн. Ошондой эле 2019 жылдын жыйынтыгы менен иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү кызматынан окууга 2147 жаран жиберилген. Былтыркы 2019 жылдын жыйынтыгы менен 2000ден ашуун жарандарыбызды бекер окууларга жөнөттүк. Анын ичинен 1000ден ашуун жарандарыбыз жумуш менен камсыз боло алышты. Ар бир жылы бир жылдык келишимдер кесиптик лицейлер менен жана жеке окутуучу борборлор менен түзүлөт. Мындан сырткары дагы эл аралык донорлор менен долбоорлор иштелип ишке ашырылып жатат. Мисалга алсак, эл аралык кызматташуу боюнча Герман коому менен 98-лицейге жана электроника телекоммуникация институтуна 18 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызды веб разработка боюнча курстардан азыркы учурда окутуп жатабыз. Иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана кесиптик окутуу программасынын алкагында быйылкы жылдын эсебинен 18-лицейде 18 адам тигүүчүлүккө, 11 ашпозчулукка, автоэлектрик кесибине 6 адам 3 айлык окуудан өтүүдө. 2 ай окуу мөөнөтүнө жумуш алса, 1 ай тажрыйба топтоого жиберилет. 3 айлык жана 2 айлык окуулардын аягында где-то 2 жума, 3 жума алар производственный практиканы именно производстводон өтөт да, иш ордунан өтүшөт. И ошол жерде азыркы ишкерлерге жагып калса, өзүн көрсөтө алса, ошол жерде бекилип калат. И эл катары эле кадимкидей жакшынакай акчаны алышат. Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынан билдиргендей, жумуш издеген жарандар кайрылууда жанында төмөндөгү документтер болушу керек: паспорт жана эмгек китепчеси. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.